Сууга чөгүү бул жылы бою эле боло берчү кырсык. Жайында эле болбостон бул кышында, жазында, күзүндө деле боло берчү кырсык. Сууга чөгүү бул адам баласы суунун ичине суюктукка түшүп, дем алуу органдарына суу кирип, анан ошондон ошол кесепетинен дем ала албай өлүп калышына дагы алып барат да. Анан ушу сууга чөгүүдө куткаруунун ыкмалары кичине өзгөрүүлөр болгонуна бир 4-5 жыл болуп калды. Муну деген Европанын реаниматологдорунун кеңешинин берген кеңешмелеринен чыкканда, сууга чөккөн адамды алып чыккандан кийин эч качан эч түрдө тизеге коюп, курсагы менен жаткызып, аркасынан чапкылап, аркасынан ушалап, укалап коюунун кажети жок. Сууга чөгүп аткан адамды алып чыккандан кийин көрдүк да, суудан секирген жок, мойын омурткалары бүтүн деп өзүбүзгө уверен болсок, анда акырын капталдатып, оозунда сууларды чыгарып, туруп, кайра акырын чалкасынан коюп туруп, анан мынтип эгин көтөрүп койсок эле, эгин көтөрүп туруп, оозун ачып коебуз. Анан мына могу төшүнүн ортосунан, эки могу үрпүнүн ортосу, биякта могу мечевидный отросток деп коебуз, ошону алабыз. Төшүнүн ортосунда ямканы алабыз да, ошолордун ортосуна алаканыбызды, манжаларыбызды ошо жана төш жагына каратып, алаканыбыздын могу кырын ортосуна коюп туруп, анан 30 жолу бир 4-5 тереңдикте, 4-5-6 сантиметр тереңдикте басышыбыз керек да, абзел ошоникен. Бастыкты акыркы 30га жеткизиш керек. Акыркы 25тен кийин ичибизден санап атабыз да. 25, 26, 27, 28, 29, 30 деп басып туруп, дароо бизден бир мата алып алышыбыз керек, өзүбүздүн ден соолуктун коопсуздугуна. Оозуна жаап, жабыркачуунун. Бунун баары 10 секундадан көп албаш керек. Таноолорун бекем кымчып туруп, оосуна 2 жолу дем беребиз. Дем берип атканда, үйлүп атканда төшүн көтөрүлгөнүн карайбыз да. Жабыркачуунун оозун толугу менен өзүңөрдүн оозуңардын ичине батырып туруп, 2 жолу үйлөйсүздөр. Деп үйлөдүңүздөр, кайра дароо эле бул жүрөгүнө сыртынан укалоо массажын жасап баштайсыздар. Бул деген чоң киши деп алабыз да, мына взрослый чоң киши деп, ошондо деген 4-5-6 сантиметр тереңдикте компрессия жасашыбыз керек да. Кайра 30га чейин баздыкпы, кайра баа жерден үйлөйбүз. Анан айтып кетчү нерсе, ошо Европанын реаниматологдорунун кеңешинин берген кеңешмесине даяр эмес, өзү медициналык образованиясы жок, куткаруу мындай ыкмалары жок киши ушул немеге оозуна жазалма түр менен дем берүүгө алаксыбастан бир гана жүрөгүн тушун эле укалоосу менен алек болсо дагы болот экен да, чоң кишиникин. Мисалы, келип баштадыбы, ошол жерден эле токтобой эле баягы баштай берсе болот. Жүрөк укалоосунчу. Ошентип атканда эле баягы жүрөк көзү иштеп баштаганда жабыркачуу мындайынан өзү суусун чыгарат экен. Муну айтып кетем, эмнени айталы деп атабыз муну ушул ролик мененчи? Эч качан суудан алып чыккан, жабыркаган, чөккөн кишини тизеңерге алып, аркасын чапкылап, аркасын укалоо бул деген туура эмес. Аны менен биз деген боорун, ички органдарын жабыркатып алабыз дагы. Андан кийин баягы биз реанимационный өзүбүздүн немелерибизди, ыкмаларыбызды кылып атканда жабыркачуу өзүнө келди. Өзүнө келгенден кийин бул колун, мен өз жагыма турган колун жагына таштап коем. Бул бутун бүгүп коем. Бул 100 килограммдык, 150 килограмм аябай чоң киши болсо дагы акырын ушу тизеси менен чыкканынан эле мындайынан буруп коесуздар. Ошондо өзүнө келди. Андан кийин кусса дагы, оосунан дагы суу чыкса дагы анын баары өпкөсүнө, дем алуу жолдоруна тийбей, капталынан акырындан чыга берет дагы. Андан кийин анан тез жардамды күтөсүздөр да, келген тез жардамга сөзсүз түрдө тез жардамга өткөрүп бериңиздер абзел. Сөзсүз түрдө. Тез жардам албайт деген ал болбогон кеп, алат. Тез жардам суудан алып чыктык, ошо суудан алып чыккандан кийин ушундай болуп десек, сөзсүз түрдө алат. Ошону тез жардамга салып беришиңиздер керек болот да.